Урматтуу кыргыз элим, урматтуу жумгандыктар. 2 айдын жүзү болду. Бүт ааламды коронавирус оорусу каптады. Бул Алланын сыноосу элге берилген. Бул Кудай жиберген ооруга эч ким каршы чыга албайбыз. Ошондой эле мыйзамга баш ийип, врачтардын айтканына баш ийип, өзүбүздүн ден соолугубузду, бала бакырабыздын келечегибиздин ден соолугу үчүн үйүбүздө отуруп аскандыго Кудай буйрса, бир 10-15 күндө бул оорудан чыгып кетебиз. Өзүбүздү сактайлычы, түрлүү чагымчылыкка барбай, элдин арасында ушагайын кептер жүрүп атат. Митинг, пикет чыгарабыз деп. Айланайын аксакалдар, энелер, атуулдар, Кудайдын ишине да каршы чыга алабызбы? Биз ошону ар бир ата эне, ар бир бирибиз тыйып, түрлүү чагымчылыкка барбай, чогулган жерге барбай, пикет деген сөздү оозубузга албай, ушундан аман эсен чыгып кетсек, биз чоң утушка барабыз. Кудай Таала да тынчтыкты жакшы көрөт го. Тынч, элиң тынч болсо, пейилиң да тынч болот. Мына Алла Тааланын берип аткан сыноосунда отурабыз. Үйүбүздө курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн. Кудайга шүгүр дейбиз ушуну дагы. Мына башка чет өлкөлөрдү карасак, кандай деген кыргын болду. Ушул оорунун баш ийбей басып кеткен, мисалы Италияда. Ошон үчүн баш ийелик. Кудайдын дагы жиберген оорусуна сабыр кылалык. Сабырдын түбү сары алтын деген сөз бар го. Ошону биз туу тутуп кармайлычы. Урматтуу эл журт, аксакалдар, түрлүү чагымчылыкка барбайлы. Мен да кайра кайталап айткым келди. Пикеттерди уюштурбайлык. Бири-бирибизди тыялык. Анан ден соолукта усту сурап, эч качан оорутуп дебей, гүлдөп бараткан Кыргызстаныбызды дагы гүлдөтөлү. Ушу кара тажы деген кичине сөзүмдүн аягында куплеттер бар. Ошону баарыңыздар угуп коюңуздар. Сиздерди терең урматтоо менен